السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج جديد الرحلة إلى العربية. Араб тіліне саяхат долбооруна қош келиңиз. Сиздер менен Олжобай Ташполотов. Канча тил билсең, ошончо улутсуң дейт эмеспи? Учурда эне тилди билүү, аны менен чогуу бир канча чет тилди билүү маанилүү болуп калды. Анткени күн санап өзгөргөн жашоо турмуш шарттары, иш табуу мүмкүнчүлүгү, ошол эле учурда өз кесибиң менен чогуу компьютерди билүү жана бир канча чет тилди билүү замандын талабы болуп калды. Бара-бара бул ааламдашуу процессинде илим жана техниканын өнүгүшү менен бирге өз ишиңде ийгилик жаратууну каалаган кишинин компьютерди билүүсү жана бир канча тилди билүүсү замандын талабы болуп калды. Чөйрөбүздө, коомчулукта араб тилин үйрөнүү кыйын, же болбосо деги эле тил үйрөнүү кыйын деген тар көз караштар айтылып жүрөт. Биз бул көз караштарды колдобойбуз. Бул көз караштарды туура эмес деп эсептейбиз. Анткени тилди оңой жана бат жана кыска убакытта үйрөнсө болот деген пикирди карманабыз. Анын үчүн биз азыр бир канча кеңештерди айтабыз. Ошол кеңештерге амал кылган киши бат жана кыска убакытта тилди өздөштүрө алат. Биринчиси, тил үйрөнүү үчүн адамда болгону 4 эле нерсе болсо, ал киши тилди бат жана кыска убакытта өздөштүрө алат. Анын үчүн эмне керек? Биринчи, тил үйрөнүүнү каалаган кишиде каалоо болуш керек. Каалоосу бар адам гана тилди бат үйрөнөт. Экинчиси, тил үйрөнүүнү каалаган киши тынымсыз аракетте болуш керек. Мойнунан сүйрөгөн ит ууга жарабайт дегендей, биз тынымсыз өз келечегибиз үчүн аракет кылышыбыз керек. Үчүнчүсү, тил үйрөнүү үчүн атайын убакыт бөлүш керек. Күн сайын атайын өз убактыбыздан бир нече убакыт бөлө турган болсок, ошондо тилди бат жана кыска убакытта үйрөнө алабыз. Төртүнчүсү жана эң негизгиси, тил үйрөнүүнү каалаган адамда эрк болуш керек. Эрктүү адам гана өз каалоосун максатка айландыра алат жана ага жетүү үчүн тынымсыз аракетте боло алат жана атайын бир убакыт бөлө алат ага. Эрктүү болуңуз, максатыңызга жетүү үчүн тынымсыз аракетте болуңуз. Эмки жолугушканга чейин аман болуңуз.